حليت الحياة، يلي وحدت الإله، يلي كنت ولم تزل طول النجاة. خير خلق الله يا طه، دنيا من غيرك متاهة. قلت رب الدنيا واحد نعبده عمن سواه. يا حبيب الله يا حبيب الله. محمد يا رسول الله، محمد يا ابن عبد الله. يا رسول الله يا غالي، فرحة الدنيا بميلادك، نورت فيك الليالي لما بالخير جه معادك. كل شبر مشيت عليها تحت قدمك فخر ليها. رحمة للعالمين محمد، كل أرض الله بلادك. يا حبيب الله يا حبيب الله. محمد يا رسول الله، يا رسول الله. محمد يا ابن عبد الله، يا رسول الله. يا رسول الله، يا رسول الله. يا ابن عبد الله. Пайгамбарыбызга Аллахтын саламы жана салаваты болсун. Анын үй бүлөсүнө, сахабаларына Аллахтын мээрими жайы берсин. Аллахым, айткан салаватыбызды кабыл кылып, бизден кайгы капаны алыс кыл. Өз элчиңдин өмүр баянын башкаларга жеткирүүдө бизге күч кубат насип кыл. Жана акыретте пайгамбарыбыздын шапаатын буйра көр. Эми Аллахтан түшкөн вахийлер биринин артынан бири тынбай келип баштады. Вахий чындык түш сыяктанып, Жибрилдин көзгө көрүнүүсү менен келер эле. Бирок аны пайгамбарыбыздан башка эч бир жан көрө алчу эмес. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга келген сүрөлөрдүн саны бир канчага жетти. Бул кабарларды алып келген Жибрил алейхиссалам ар кандай көрүнүштө келет болчу. Ошондой эле пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам Аллах Таала менен эч бир тосуусуз, ортолорунда эч нерсе жок абалда сүйлөшкөн учуру да болду. Ал Исра кечеси деп аталат. Андан кийин арадан эч канча убакыт өтпөй, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам дааватын жашыруун түрдө кылып баштады. Ислам тарыхында эң биринчи ыйман келтирип, мусулман болгон адам Хадижа бин Хуайлид энебиз болду. Анын ыйманга келишин Аллах пайгамбарыбызга жеңил кылды. Хадижа энебиз пайгамбарыбызга түшкөн ар бир өкүмгө чын жүрөгүнөн ишенген. Бул вакыт ичинде эң биринчи ыйман келтирген эркектерден Абу Бакр Сыддык болду. Аллах андан ыраазы болсун. Күбөлүк беремин.
Аллахтан башка Кудай жок. Чындыгында Мухаммад анын элчиси. Ушул керемет сөздөрдү айтып, Асма да мусулман болду. Жана Абу Бакр радиаллаху анхунун үй бүлөсүнүн бардыгы ыйман келтиришти. Отур эй мугайра. Биз менен чогуу туруп, жашоодон ырахат ал. Биз бул элдин күбөлүктүү улуулары бойдон калабыз. Эй агамдын сүйүктүү уулу, мен сени менен биргемин. Коомуңдун сени алдашынан тосомун. Сага жардам колун сунамын. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Абу Талибти динге чакырып, Аллахтын жалгыздыгы жөнүндө түшүндүрө баштады. Мухаммад, бардык арабтар динин өзгөртмөйүнчө, мен да ата бабаларымдын динин жөн гана таштап сала албайм. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Бул сөздөрдү айтып, Билал бин Нубах да ыйман келтирди. Ал эми жаш жигиттерден Али бин Абу Талиб да ыйман келтирип, мусулман болушту. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. Аллах алардан разы болсун. Бул эмнеси? Умайя мырзам, Эмне болду? Билал Мухаммадтын жанында отуруп, көөлүк келмесин келтирип отурганын өз көздөрүм менен көрдүм. Эгер айткандарың чын болсо, оор азап тартып өлөт. Кайда жүрдүң эй каракул? Мырзам, бул жерге жакын эле жүргөм. Огошумча Мухаммадтын жанында отурган эмессиң? Ооба мырзам, Эмне? Аллахка жана анын пайгамбарына көөлүк келтирдим. Эмне дедиң? Эгер мурдагы абалыңа кайтпасаң, экинчи ирет ал жакка кадам да баса албай турган кылып коям. Жок, кайтпайм. Аллах жалгыз. Жалгыз Аллах. Жалгыз. Абу Бакыр деген исламды кабыл кылган турбайбы? Эй Аммар. Абу Бакыр деген эң сонун кулк мүнөздүү киши. Ал соодагер. Ага ишенгендердин баарын ислам динине чакырып жатат. Анын дааваты менен Усман бин Аффан да, Зубайр бин Аувам да динге келди. Абу Бакр Сиддыктын талыкпаган аракети менен Абдурахман бин Аус, Саид бин Абу Ваккас жана Талха бин Убайдуллалар дагы динге киришти. Ыйман келтиргендер 7 болду. Акыйкатта алар чын жүрөктөн ишенип,
алгачкылардан болуп эң чоң соопторго эгедер болушту. Кийинчерээк алардын катарын Абу Убайд бин Жаррах, Абу Салама бин Абул Асад, Аркам бин Абул Аркам толуктады. Ошондой эле Усман бин Мазун, анын агасы Кудама жана Убайда бин Харис, Саид бин Зайд бин Аммар, аялдардан Фатима Умар бин Хаттабдын эжеси, Абу Бакырдын кыздары Асма жана Айша жана башка көптөгөн балдар, сахаба аялдар жана сахаба эркектер биринин артынан бири динге келип жатышты. Аллах алардан разы болсун. Курайыштарга эмне болгон? Биринин артынан бири исламга кирип жатат эйхин. Курайыштар бөлүнүп жарылып жатат. Эй Абу Суфьян, мунун баары Мухаммадтын себебинен, ал күнөөлүү баарына. Эгер Мухаммадтын динине өтсөм, кулум менен менин эч кандай айырмам жок болуп калат го. Мен да эжем сыяктуу болуп калдым. Даражабыз тең болуп калды го. Бул башаламансыздыкты ким токтотот? Эй Абу Суфьян. Бул жаңы ойлоп табылган нерсе. Баары бир чеги бар. Өзүнөн өзү эстен чыгып, унутулуп калат. Хадижа Мухаммадтын жардамы менен бул уруунун башчысы болуп калды. Билал ибн Навах Иса Абу Лахаб менен аброй жагынан тең болуп калды. Бул да Мухаммадтын жардамы менен. Меккенин малы менен кошо айкел сатуу иши да токтоп баратат. Мухаммадтын жардамы менен. Зулумдук. Күчтүүлөрдүн кол астындагыларга зулумдук кылынышы. Демек, Мухаммад менен келген адилеттүүлүк өкүм сүрүүгө тырышып жатат. Мухаммадтын жардамы менен мындан ары жардам бере албайт, жардам бербейт. Булар ата-бабаларыбызга кыянаттык кылып, динибизди таңгандар эмне кылып жатат бул жерде? Жүргүлө аларды өлтүрөбүз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өз сахабалары менен намаз окуп жатканда, мушриктер жаман ойлору менен аларга кол салышты. Саид бин Абу Ваккас ордунан тура калып, дөөнүн чоң сөөгү менен мушриктин башын жара чапты. Жана Аллах жолунда кан төккөн эң алгачкы адам болуп калды. Эмне? Эй Мухаммад, бул сенин айыңдан болуп жатат. Мекке эли сенден чарчады. Чыгып кет бул жерден. О авамдын баласы, дааватың кандай буйрулса, аткара бер. Курайыштын жамандарынан өзүм сени коргойм. Мухаммад жананын сахабаларына кандай жол тутабыз? Абу Толиптин көзүнчө Мухаммадтын динине ишенген сыяктуу түр көрсөтөлү анда. Абу Талипти чакыргыла анда. Аны менен сүйлөшүп көрөлү. Бирок билип койгула, биз ата-бабаларыбыздын дининен эч качан баш тартпайбыз.
Ошентип акыйкат менен адашуу ортосунда чоң согуш башталды. Акыйкатты тан алгандар бакытты тапкандар, акыйкатты моюнга албагандар түбөлүктүү жакырчылыкты тандагандар болду. رحبنا المختوم غالي وحبك مالينا بتزيد غلاوتك كل يوم في قلوبنا وعنينا. رحبنا المختوم غالي وحبك مالينا كل يوم في قلوبنا وعنينا. ما انت اللي بيك فرح الحزين